Президенттик аппарат мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун жеңиш майрамына карата айткан куттуктоосундагы 5 жыл деген сөзгө түшүндүрмө берди. Жээнбеков 8 майдагы куттуктоосунда жеңиш күнүн эл 5 жыл күткөн деген өңүттө сүйлөгөн жана текстти президент кейжи сайтына жарыяланган. Анын артынан эле социалдык тармакта 1941-1945 жылдардын аралыгындагы согуш 4 жылга созулганы, мамлекет башчы 5 жыл деп ката айтканы талкуулана баштаган. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы мындай комментарий берди. 9 май 1418 күн же 3 жыл 10 ай бою күнү түнү күткөн улуу муундун каны өмүрү менен өлчөнгөн күн дегенге караганда элдин оозунда айтылып жүргөндөй 1941-45 календардык жылдар жалпыланып 5 жыл бою күткөн деп айтылды. Мамлекет башчысынын улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен куттуктоосун кабыл алып, аталарыбыздын эрдигине таазим этели.